Дайыма шүгүр айткыла. Кайсы мотиваторду окуба, кайсы алымды укпа, шүгүр айтуу бул ийгиликке жетиштин өтө маанилүү жолу. Анткени адамдан деле бирдеке сурап, анан алсага бир ишиңди кылып берсе, ошого рахмат айтпай эле кийинкиден алый берсең, анан дагы бир жолу барып сурасаң баары жок дейт, туурабы? Жараткан бизге көп нерселерди берет, чексиз нерселерди берет. Көп эмес, чексиз. Миллиондун чеги бар, миллиарддын чеги бар, бирок чексиз. Көзүңдүн жакшылык эле канча. Дем алып аткан, өпкөңдү иштеп аткан, көзүңдүн көрүп аткан, колуңдун кармап аткан канча жакшылык. Ошоларды көрбөй, кээде анча проблема болсо алып беребиз. Анан кантип бизге жакшылык көбөйүп берсин. Ошого шүгүр айтып жүргөндү үйрөнгүлө. Шүгүр айтуу сенин басканыңдан да билинсин, турганыңдан да билинсин, мамилеңден да билинсин. Мен баягында бир жолу Поллианнаны окуп ала деген ошо болгон. Ар бир нерсени жакшылыкка бура берген кишилер болот го. Ошолордун жанында жүрсөңөр, маанайыңар да жарык болот, жашагыңар да келет, мотивация да алып турасыңар. Кээ бир адамдар бар, жанында жүрсөң, кадимкидей көңүлүң чөгөрүп коет. Налый берет, проблемасын айта берет, бирдеке айтсаң, негативдүү прогноздорду айта берет, ошолордон алыс болгула. Ошон үчүн жаныңдагы адам ким болсо, сени ким экениңди айтам деген сөз бекер эмес. Чындап, партнер тандаганда, дос тандаганда, чөйрө тандаганда өтө кылдат мамиле кылгыла. Баягындай адамдын көңүлүн чөгөрө турган өткөндө бир жыйында отуруптур. Мен барган жокмун, бирок жубайымды жибердим. Ошол жерде Кыргызстандын келечеги жөнүндө сөз болуп, бирөөлөр ушунчалык негатив сөздөрдү айтты, мен айттым. Барбай эле колчу ушул жыйынга экинчи деп. Адам үмүт менен, элестетип көрсөң, биринчи адамды түрткөн мотордагы, генератордагы, мотивациядагы үмүт. Жакшы үмүт менен баштайсың, туурабы? Силер бир тилек кылдыңар, ниет кылдыңар. Азыр үмүт менен келдиңер да, Кудай буйрса өтөм деп. Ким эгерде үмүтү жок болсо, болду, ал жыгылды, буяка келген да жок да. Ошон үчүн үмүттү өчүрө турган, үмүттү сындыра турган адамдар менен байланышпай эле койгула. Мен шайлоого келатканда дагы партиябызды көрдүңөр, Иман Нуру партиясы. Биз өтүп кеткенде көпчүлүк адам таң эле калды. Мен сырын айтып берем эмнеге өткөнүбүздү. Мен жаратканга алсыздыгымды билдирдим. Чындап билдирдим. Жараткан өзүнүн кудуретин билдирип, бизге жардам берди. Ошол эле. Анткени бирөөлөр акчасына таянат, бирөөлөр бийлигине таянат, бирөөлөр ресурска таянат. Бизде акча жок болчу. Чын айтам. Акчалуу адамдар дагы бизге келген жок. Анткени акчалуулар билесиңер, аларда выбор бар. Өтө турган партия бул, булар менен барсак болот, булар менен. Ошон үчүн чындап эле сыр берген жокмун. Бирок мен бир өзгөчөлүгүм, келип алып өтөсүңөрбү, кандай болор экен деген кишилер менен сүйлөшпөй койгот. Мен айттым, сүйлөсөңүз, позитив сүйлөңүз, көңүлдү көтөрө турган сөз сүйлөңүз. Эгерде мындай сөз болсо, экинчи сүйлөшпөй кое туралы, шайлоо бүткөнчөктү. Адамдар ошентсең өзгөрөт. Жо, мен аны айткан жокмун деп кичине ой өзгөрөт. Анткени өзүң ишенбесең, башкасына эч ким ишенбейт. Эч ким бүттүгүнө ишенбеген күндө да өзүң ишен. Бирок жаратканга таян. Анткени таяна турган бир гана жараткан. Адамга таянсаң, мен убагында атама таянат элем, атам канасыр. Адамдын өмүрү бир күнү бүтөт экен, рызкысы төгөнөт экен, ичер суусу төгөнөт экен, ошондон баштап ага таянып деле болбой калат. Дубалга таянсаң бир күнү урап калат экен, даракка таянсаң бир күнү кулап калат экен. Чындап жараткан менен мамилени оңдоп койгула. Жараткан менен мамилени оңдош, мен сага берем, сен мага берем эмес. Адебиңди оңдо, ыйманыңды оңдо, ой жүгүртүңдү түздө. Эң маңыздысы ошол. Жүрөктө ишеним түз болбосочу, кылган иштериң бардыгы ишик болуп кете берет. Эгерде арам аш болбойт, арам тешип чыгат, арамдан жакшылык көрбөйм деген адам эч качан казино жөнүндө сүйлөбөйт, ишенип коюңуздар. Ишеним туура эмес болсо кете берет, эми кичине кирешеси болуп атпайбы, экономика, бюджет деген маселелер кете берет. Ошого алтындарым, силерден тилегим ушул, дайыма шүгүр айткыла, бир, экинчи ишеничти түздөгүлө. Ишенич түзөш оңой нерсе эмес. Такыбалык деген эмне? Такыбалык деген кууш жол менен басуу деген сөз. Бул жагы да тикен, бул жагы да тикен, бутуң жыңайлак. Кичине бул жакка кетсең тикен кирет, кичине бул жакка кетсең бутуң канайт. Ошо түп-түз кеткен ошол такыбалык. Мындай түз жүргөн адам кем болбойт деген сөз бар. Мен түз жүрүү боюнча да хикаяларды айтып келаттым эле. Бүгүн ушундан баштагым келди. Экинчи нерсе. Бекер нерсенин кадыры жок. Байкасаң, кызды деле берип атканда калың сурайсың. Калыңды тигини кыйнаш үчүн же кызыңдын басын көтөрүш үчүн эмес, бул өзүнчө салт, махыр деген да түшүнүгү бар. Бирок канчалык чыгашасы аз келсе ошончолук берекелүү болот экен, ишенип койгула. Көп эле ата мени кымбат зат деп айтып бербегиле. Анткени адам бергенде жүрөгү менен берген башка, берекеси болот. Анан ар жакты карап ыйлап, бери карап күлүп туруп, башына жет айлатып туруп, нар жагынан тешип чыгсын деп берген башка. Ошо үчүн айтат го, ыраазысыңбы деп, ыраазылык алган башка нерсе. Өткөндө бир адамдар келиптир чет өлкөдөн. Анан койму деп, койду окшойт жагымда, курбанчылыкка 10 000 десем, жок 8 000 деп туруп алды дейт.
Эми кой ошону сата берейинчи деп 8.000ге сатсам дейт, 8.000ге алып туруп үстүнөн 4.000 сом берди дейт. Биз болгон сүннөттү аткардык, содалашып коюш керек экен. Максатыбыз сизди бир зыянга учураталы деген жок элек. Рахмат түш бергениңизге деп туруп, а бул чын жүрөктөн деп элестетип көрсөңөр. Ошон үчүн разы кылып алуу, разы кылып берүү, разы кылып мамиле кылуу өтө маанилүү нерсе. Бирөөнүн шагын сындырып, бирөөнүн көңүлүн оорутуп, бирөөнүн назарын сындырып, андан береке табыш кыйын. Адамдын өмүрү кымбат дейт, өмүрүнүн да көңүлү кымбат. Эмитен бирөөнүн көңүлү силе үйрөнгүлө. Бирдеке болсо ал айтты го, мен андан да көбүрөөк айтам, ушул туура эмес. Бир койсо 5 коем, бул туура эмес. Билесиңер, Абу Бакир деген уммадагы экинчи адам, пайгамбар алейхиссаламдан кийинки эле экинчи адам ошол. Өзү жөнөкөй катардагы адамдардын биринчиси. Бул оңой нерсе эмес. Тарыхтагы эң чыгаан, эң илимдүү, эң алым, эң такыба, эң сыймыктуу инсандарды бир таразга коюп, Абу Бакир разияллаху анху бир жака койсоң, Абу Бакирдин салмагы оор дейт. Бул жакта оңой адамдар турган жок. Умар турат. Хазирет Али турат. Имам Абу Ханифа, Имам Бухари, Имам Муслим бардыгын кошкондо, бизди кошкондо мунун салмагы чоң. Эми элестетип көрүңүз, ошого бирөө келип алып тил тийгизип атат, кордоп атат. Жанында адамзаттын асылы данышман өз турат. Кордоп аткан мезгилде он чыккан жок, сабырылган жок. Адамзаттын данышманы күлүп жайнап гана байкап турат. Бир убакта ачуусу келип кетип, тиге тең келип бир сөз айтканда капаланды дагы басып туруп кетти. Аркасынан барып сурады, эмне үчүн? Ал мени кордоп атканда унчуккан жоксуз. Анан мен ага жооп бергенде, ачууланып туруп басып кеттиңиз дегенде, сен унчукпай сабыр кылып аткан мезгилде ага сен үчүн периштелер жооп берип аткан деп айткан экен. Анан сен жооп бердиң, периште андай жерде тура албай экен, кетип калды, шайтан келди, шайтан бар жерде мен тура албайм деген. Ошого сөз көтөрүп, анча-мынча жеңил үйрөнө бергиле. Мен апам бир сөзү бар эле, балам, жеңил мейин жеңиш болбойт. Мен аны түшүнбөй жүргөм. Көрсө, керексиз нерседе жеңил койгонду үйрөнө бергиле. Айтыштың, дедиң, эмне болду, нервиң кетти, кадырың кетти, өзүңдүн жаман сөз чыкты, аны кайтарып албайсың. Бир убакта дос болуп калышы мүмкүн, куда болуп калышы мүмкүн. Болду, айтылар сөз айтылды. Атылган ок, айтылган сөз бул бир чыккандан кайра келбей турган нерсе. Ошон үчүн өзүңдү кармап кой, сабыр кылып кой, аягы таттуу болот. Ушу боюнча бир окуя бар го. Эртең менен турасың дейт. Турганда биринчи көргөн нерсени жейсиң дейт. Бул пайгамбарлар түшүнө кирген. Туруп алып туруп, биринчи көргөн нерсеси эмне? Тоо болуп атпайбы? Тоону кантип жейм? Бирок ал өкүмгө ишенип. Анан таң калып баратса тоо кичирейип отуруп, халы болуп калган экен да. Анан алып жеп койду. Мааниси эмне дегенде, ачууланганда бир нерсе чоң көрүнөт экен. Анан өзүңө сабыр кылып кармасаң, бара-бара ошол нерсе таттуу болуп калат экен. Жутканга да жеңил, жегенге да жеңил. Аягы таттуу болот. Кудай беттин аргысын ачууга бир алдыргандан кийин акыбети жакшы болбойт. Ошон үчүн силер Түрк университетине баратасыңар да. Синирленбе, сынырланба деген сөз бар, билесиңер, өзүңө чектебе, анан ачууланба. Ушул улуу сөз. Өзүңдүн эмоцияңды карма. Анткени IQ бар, EQ деген бар да, туурабы? Эмоционалдык өнүк өзүнчө, интеллектуалдык өнүк өзүнчө. Бизде кара, акылы жакшы, илими жакшы, билими жакшы. Бир жолу мен президенттин аппаратында иштеп жүрөм. Анан бир адамды айтып калды. Кыргыз тили боюнча, кыргыз тилин технология жаатында өнүктүрүү боюнча чоң адис. Бая интернетке бир программасы бар экен, ошо менен которсо болот экен. Айтор аябай сонун программа экен да. Бирок эмнегедир такыр иши жүрүшпөйт экен. Мен айттым, ушундай сонун программа, чакыргылачы ошол кишини. Өзү дагы атактуу кишине бересиз экен. Келди, келгенде эле ушундай ачууланып келди да, кабагына кар жаап түмөлөт, титиреңдеп. Анан кийин мен ушул жараяндар, процесстер десем, бүт эле жараян, иш чара, жыйынтык жок, аякка бардым, буякка бардым, айланайын, мен анын программасын эле уккум келбей калды. Дагы бир эки суроо берсем, анда бет титиреңдеди эле, кагазыңызды таштап коюңузчу, анан сүйлөшөлү дедим. Ошо менен аны иштеп бүткөн жок, экинчи мамиледе кылган жокпуз. Ошон үчүн көп учурда илим билимиңден дагы адам менен мамилең. Байкайсыңарбы? Мектепти мындай эле бүткөн бала жакшы бизнесмен, сен дагы деле жүрөсүң. Байкадыңарбы ушундайды? 3 алган, 2 алгандар ийгиликке жетип кетти, болуп кетти. Мен ушуну көп ойлонуп көрдүм. Көрсө, Джек Ма дегенден бир семинарын угуп койсоңор, 30 жолу кайрылдым, 30 жолу тең мени тээп коюшту дейт. 24 адам бир жерге кайрылдык дейт, 23-ün кабыл алды, мени кабыл албай койду дейт. Билесиңер ушуну? Полицейский тиги бу. Мен дейт, бирдикеге көндүм дейт, быть отвергнутым. Мындай отказга көнүп калганмын дейт да. Ага да көнүш керек экен. Ошон үчүн бая келишимди Күжүмпөдөн кинону көрдүңөр беле? Мурда жаман көрүп айтат элем, ошону көрбөй эле койгула деп. Анан жакында мен көргөн эмесмин, аялым айтып берип атпайбы? Тарыхынчы Күжүмпө жөнүндө. Көрсө, эч бир отказ көрбөгөн жигит турбайбы? Бай, бардыгы көзүн караган, келатканда колча бышкырып тосуп алган, кийими да башкача, туфлисин да өзүнчө заказ берип тиктирген жигит турбайбы? Кыздар тим эле көргөндө көздөрү күйүп, бирок ошону тааныбаган бир кедейдин кызы тоготпой коюп турбайбы?
Ошону көтөрө албай чүнчүп барып аябай кыйналат дейт да. Ал анткени ага көнгөн эмес. Ошого эки алган балдар экиге да көнөт деген, анча-мынча жаман мамилеге да көнөт деген, жеңилгенге да көнөт деген, ошентип жүрүп күлүп жайнап. Мен эсимде бар, бир жолу эки алганда чоң эле класс болуп калгам. 6-класс белем. Же 7 же 5-5-inde жок. Ушинтип отуруп көзүмө мөлтөп жаш алып кеткен. Уялып атам, эжеке, биякта кыздар, классташтарым, 2-3-ün ыйлап атат деген. Сен өмүрүмдө эки алып көргөн эмесмин, бирок эки алгам. Эмне койгонун билбейм, эжеке эки коюп койгондо бир математикадан. Анан көзүмөн жаш чыкканын көрүп, жөн эле калбай, карасаң мына ыйлап атат, намустуу болуш керек, уяттуу болуш керек деген анан кеткен го мындай болчу. Карагыла, силер уялбайсыңар деп. А менин балдар, классташ балдарым бар эле, экини мындай майрамдай кабыл алат болчу, эки алгандачы. 2 коесуңбу, 5 коесуңбу, 7 коесуңбу айырмасы. Бир эле нерсе алар кокус 5 алса жүрөгү кармай өлүп калышы мүмкүн эле, башканы билбейм. Ошо балдарды көрдүм, азыр ийгиликке жетишкен, жаркылдаган, сонун балдар болду. Биздин классташ кыздарыбыз, бала кезде билесиңерби, ким жакшы окуса ошону жакшы көрө бересиң. Өткөндө 20 жылдыкка барганда сүйлөшүп атат, муну мындай буларың каяктан билди, ошондо эле. Такыр сабактан билбеген бала бар эле, мындай өңү дагы, акылы дагы, илими дагы, билими дагы, бизнестери дагы, ошону көрүп дейт, каяктан билди ошондо. Эгер расчет болгондо деп, ушундан мен силерге кийинки бир ойго өтөйүн. Адамга сыртына карап ставка койбогула. Биз бүт мындай ставка коюп койгонбузда сөзсүз биринчи орунду Себаттан же билбем, Кембриджден, дагы кайсы университет, Гарвардтан бүткөн балдар алат депчи. Ошол эле мезгилде көрдүңөр, биринчи орунду мындан 2 жыл мурда, же өткөн жылы Алайлык Кыргызстан, билесиңерби, Кабылан көл деген жерде. ОЕРТин жыйынтыгы боюнча Кыргызстандан эң жакшы результат ошондо болгон. Мен Кабылан көлгө барганмын, Жанар Акаевдин айылы. Мындай эле айыл, ким Алайдан? Кол көтөрүп койгулачы эгер болсо. Билесиңер да, туурабы? Ал Алайга да кетпейт. Бул жактан Капталга өтүп кетесиң, Алай аркылуу айланып келсең аябай алыс жер. Бирок ошол жерде мектебине барганмын, шарты деле мындай эле, өзүнчө бир Капчыгайдагы эмес, бир колоттун ичинде жайгашкан айыл, ошол жерден эң мыкты кыз чыгып атат. Адамдын өңүнө, кийимине, байлыгына, тегине карап ставка койбогула. Өткөндө бир алымыз айтып атат, бир өтүп кетсе дейт, намаз окуп жүрсө, дарат менен жүрсө, дават айтып жүрсө, биз бейишке киргизип коебуз дейт да. О, Кудай кааласа бейиштик болду деп. Биз жараткан билет. Балким ошонун жанында жаткан үйү жок бомж бейишке киргендир, анын акыбалын бир жараткан билет. Адамга ставка койбош керек. Мен бул боюнча бир 2-3 окуяны айтып берейин. Ошол эле өзүбүздүн пайгамбардын окуясы. Билесиңер да, төрөлгөндө тоодон келип, салкын жактардан, Таиф жактан келип, балдарды алып кетип, апалар эмизишкен, акы төлөтүп. Ошондо бүт байлардын балдарын талап отуруп, анан эң акырында эч ким албаган пайгамбар ислам кылган, туурабы? Халиме энебиз кеч келди, караса бардыгын алып кеткен, бир гана ушу жетим калган. Жанын акчасы жок. Төлөп бергенге мындай кыйраткан деле дүйнөсү жок. Бирок айла жоктон алды да, эч ким караган эмес. Эч кимге кызык эмес. Бирок ошону менен жашоосуна береке келди. Ошонусу менен нурданды, ошонусу менен даражасы көтөрүлдү, ошонусу менен тарыхта калды. Азыр жөн сүйлөгөндө эч ким Халима деп айт, Халима эне деп сүйлөйбүз. Эң асыл, эң бийик, эң ыйык адамды эмизип тарбиялаган апа болуш тагдыр буйруду. Ошон үчүн ставкадан кээде адам адашып калат. Тандагандачы, бекеринен айтпайт, ыйманын карагыла деген сөз бекер эмес. Жаратканчы өңүнө карабайт, прическасына карабайт, улап койгон кашыңа, коюп койгон чачыңа карабайт. Качалыккага барып оңдо болгон денеңе карабайт. Тегиңе карабайт, байлыгыңа карабайт, жүрөгүңө карайт. Ошон үчүн жүрөктү оңдоо деген сөз бекер сөз эмес. Башканы укпайсың, бирок жүрөктү сөз сугасың. Жүрөккө менет кылгыла. Жок дегенде жанымда отурган кишиге бир жакшы сөз айтып кал. Кечээ мага бир кыз келди. Жаш балдар менен келди. 5-класстан баштап 9-класска чейинки балдарды топтоп келиптир. Каяктан келди десе, Мысык көлдүн бир 4-5 айылы бар экен. Ысык көл районунан келгендер бар, кол көтөрүңүздөрчү. Кожоярдан экен, Григорьевкадан экен. Анан Темировкадан экен, анан Кашат деген айылдан экен. Катарма-катар айылдар го дейм. Ошол жерде өзүнүн үйүндө балдарга англис тилин үйрөтөт экен. Айым бүбү деген карындашыбыз экен. Мен аны билген деле жокмун. Келгенден кийин айтып калды, агай англисче суроо берсе болот. А мен ойлоп турмун мындай баягындай what do you like, how old are you деген суроолор экен деп. Десем, эми укмуш суроолорду берди. Ошол жакта жүрүп балдар өтө англис тил деңгээлин көтөрүп алыптыр. Мен неге балдар үйрөндү десем, мен бирдекени түшүндүм. Ошону окуткан жаш кыз карындашыбыз класс менен үйрөтөт экен. Болсо 11 жыл мектепте окудуң.
who is absent today-ден башканы үйрөнбөй туурабы? My name is my Jeeves деп чыктың. Анткени эжекелер кирип алып эле эки коюмда баштайт да, who is absent today депчи. What was your task? You're very lazy деп баштайт, анан окугуң деле келбей калат деген көрүп элечи. Ал мээримин төгөт экен, ыкласын берет экен, Америкага чакырыптыр, барбаптыр. Сингапурга чакырыптыр, барбаптыр. Малайзиядан жумуш чыгыптыр, барбаптыр. Анткени өзүнүн жөжөлөрүн таштай албаптыр. Адам бирдикеге менет кылганда ошол нерсенин баасы башкача болот, байкагын. Мен эсимде бар, мен өмүрүмдө ит бакпайм мындан ары. Бирок бала кезде күчүк бакканмын. Кичинекей кезинен көзүн ача албаган күчүк мезгил элестетип көрсөң, анда түшүнүгүм жок экен. Азыр эми мындай итти сылаштан деле алысмын. Анан эшикке чыксам тосуп алат эле, бутумдан кучактай берет эле, канча койгонду деле билбейм. Күнүгө бирдеке берем. Аркамдан доолашып жүрүп тамак жейт болчу. Анан кээде соргок деп жаман көрөт элем. Аны ошентип отуруп чоң эле ит болуп калды. Ошо мезгилде бир күнү карасам, мындай көзүнөн билинет экен. Мындай жалбырап, баягындай эркелебей, бир эле түндө. Анан бирдеге сурайт десем, сурабайт эле, нар жакка барып жатып алды. Алдына барып тамак койсом, тамакты бир карап туруп жебей койду. Анан нан берип көрдүм, жалбырай баштадым, жалдырай баштадым. Мынтип эле карап байкуш жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт дейт, бир жакка кетет. Ошентип жүрүп бир карасам, бутун көтөргөн акыбал келбей калыптыр. Ушунчалык ыйлагам. Эмне ыйлагамын? Иттин өлгөнүнө да ыйлачу эле деп ойлоп көрсөм, мен баккан турбаймынбы аны? Ушундайынан багып турмун. Баягы бир борундай эле көрүнүп калат экен. Айылда билесиңер, апарып туруп жар жакка көмүп келет. Ошо сүйрөп барганда да эсимде бар да. Кантип ыйлаганым, кантип коштошконумчу. Ошон үчүн эмнеге менетиң болсо, ошонун кадыры башкача болот. Ошол балдарга тил үйрөтүптүр. Бир балага тил үйрөтүп көргүлөчү. Бир балага бирдик үйрөтүп көргүлөчү. Мен дайым барган жерде айтам, мугалимдерге көп эле сын айта бербегиле. Эгерде чындап мугалимдерден көңүлүңөр калса, мугалимдер менен урушкуңар келсе, мугалимдерди айыптасаңар бирдекеде видеодон көрүп алып, анда балаңарга өзүңөр зататоч, такточ, омдун законун түшүндүрүп көргүлө дедим. Башында жакшы эле баштайсың. Бул эси, бул баяндооч, бир сызылат, эки сызылат, аныктооч, талкында, а балаң мынтип отурса, деп баштайсың да. Уже 15 минутта башыңда болуп калат. Өзүң атасы болуп туруп сөгө баштайсың, атаңдын башы депчи. Жарым саатта эгерде бир жума киргизип койсоң ошолорду сабакка, чындап ошонун чим коруң алып кетиши мүмкүн деп психбольницагачы. Анан келип алып мугалимдерди айыптайт. Мен өзүм анча-мынча каратеге барып турчу элем, азыр көптөн бери бара элекмин. Эми каратеге бардым дештен деле уялып калдым, анткени адам батыл унутуп калат экен. Анан ошол жерде тренерибиз айтып калды, жаңы келген балдарды сен кичине маштырып турчу деп. Мен ойлоп турдум, маштырам деп. Балдарды тизгичекти чарчап жыгылып каласың. Сен буягын тургузсаң, буяга отуруп алат. Экөөнү тизип коюп, буяка барсаң, буякта үчөө жакалашып аткан болот. Бирөө отуруп алат, бирөө жатып алат, бирөө ойноп кетип калат. Тизгичекти чарчап калдым. Анан ошондон баштап ар бир тренерди, ар бир устатты аябай сыйлайм. Дагы бир мораль, устатыңарды аябай сыйлагыла. Аркасынан да жаман сүйлөбөгүлө, жаман мамиледе кылбагыла, туурабагыла, шылдыңдабагыла. Биз ат коюп коет элек, билесиңби? Мультфильм агай депчи. Шлянг агай. Ошондойлор болобу силерде? Неме депчи? Ромарио агай деп. Хайме деген бир каарман бар болчу, аябай күлкүлүү. Хайме агай деп аркасынанчы. Ас деп туруп ичиңе сөйүп койгондор болот. Алейкум ассалам өтүп кетсе өзүңчө деп баскарылапчы. Мугалимге андай өтө чоң адепсиздик кылбагыла. Анткени жаш ушундай нерсе экен, көрсөткөнүңдү көрөт экенсиң. Чындап айтып атам. Бирөөнү кордук башыңа келет. Бирөөгө зулумдук кыл, зулумдук узап кетпейт экен. Кайтып келип туруп башыңа базган болуп тиет экен, такымыңа таяк болуп тиет экен. Ошого эгер ийгилик эчтем десеңер, устаттарды сыйлагыла. Бир нерсе үйрөнсөң да сыйла. Брюс Ли өмүр бою кыдырган экен бая. Үйрөнүш үчүнчү. Бир өлкөгө барат экен, ошол жакта карате болобу, кендо болобу, дзюдо болобу, кунг-фу болобу кирип бир машыгып көрүшкөн. Эгер тренердин деңгээли төмөн болсо, ошого дагы тазим этип коюп кетишкен. Ошон үчүн Брюс Ли болду. Бирок андан да бирдеке үйрөнүүдө жок дегенде. Азыр сүйлөшсөк, ар бириң мага бирдеке үйрөтөсүңөр. Менде жок нерсе силерде бар, силерде жок нерсе менде бар. Болгону жашым улуу, балким бир кызматта иштеп атам. Анан коомдук ишмер болуп жүрөм, ошон үчүн чакырдыңар. Араңарда Кудай буйрса келечекте көп жакшы адамдар чыгат. Баарыңар жакшы болгула. Анткени чемпиондун орду бирөө эле. Биз мындай адепте деле, ыйманда деле, билимде деле ошентип ойлойбуз да, баягы бир чемпиондук үчүн күрөшкөндөйчү. Чемпиондук орун бирөө эле. Эгерде чуркоо болсо, күрөш болсо, спорттун башка түрү болсо, бирок адамгерчиликтин пьедесталы бардыгына сыйчтет да. Азыр бизге 7 миллиард чемпион керек. Адамгерчилик боюнча, адеп боюнча, иман боюнча, жакшы мамиле боюнча. Ошого барган жерде дайым айтам, жүзүбүздө жылмайып болсун,
колубузда белек болсун, тилибизде таттуу сөз болсун, аркабыздан жакшы дубалар болсун деп. Адамга ставка койбогула, дагы бир мисалды айтып берейинби? Видеодон көргөнсүңөр. Роналдо бомуждун кебетесинде топ ойногон. Баарыңар билесиңер, туурабы? Ага барып ойноп көрөлү дейт, эч ким тоготпойт, мынтип өтөт, анан бир гана бала ойнойт го. Ошончо канча убакыт болду эле? Иши кылып 1 саатка жакын турса керек эле. Ошондо бир бала ойногон. Анан кийин атын ким деп туруп, автограф коюп атканда көңүл бөлүнө баштайт го. Сакалдарын алып туруп жөнөгөндө Криштиано деп аркасынан адамдар. Ошолордун көбү өкүнсө керек. Көп учурда буту керек экен, колу керек экен, айланайын, буту колу кир болсо, кийими кир болсо, бир жууп койсо кете турган нерсе. Ошону ошентип кордоп, өзүңдү андан жогору ойлоп аткан жүрөгүң кир. Жүрөк кир болсо Алла жиркенет, кийим кир болсо адам жиркенет. Ошого ордуңа коюп көр өзүңдү. Мындай ставка койгондон абайлагыла. Анан өзгөрүш боюнча дайым айтат, өзгөрүүнү өзүңдөн башта. Мен айтам, туура формулировка кылгыла, туура сүйлөгүлө. Өзгөрбөй эмне кыласың? Балким азыр сен жакшыртырсың. Ошон үчүн өзгөрүүнү эмес, жакшы жакка өзгөрүн деп сүйлөгүлө. Адам айтат го мындай, негизи адам жаман жакка өзгөргөндө айтат да, чөтө өзгөрүп кетти деп тура, байкасыңарбы? Чөтө өзгөрүп кетиптир, кызматкор өзгөрүп кетиптир, мындай эмес эле. Байып кетти, өзгөрүп кетти, мындай эмес эле. Азыр кичине баягы ишке киргенден бери нерви жукарып өзгөрүп кетти деген бизде негативдик мааниде. Ошон үчүн тилек кылганда толук тилек кылгыла, жакшы жак өзгөрөйүн деп. Кайдзен деген система бар. Мен китебин балким ала келдим. Бул эми бир мындай гана жазылган китеп экен, бул боюнча китептер аябай көп. Кайдзендин өзгөчөлүгү ошол, кечегиден бүгүн жакшы бол деген эле сөз да. А бул биздин динибизде деле бар. Эгерде ыймандуу адамдын 2 күнү коёндой окшош өтсө дейт, ал утулушта деп коет. Кечегиден бүгүн жакшы бол, бүгүнкүдөн эртең жакшы бол. Кечегиден бүгүн көбүрөөк оку, бүгүнкүдөн эртең көбүрөөк машык деген эле сөз. Көрө албастык деген сезим бар го. Ойлосоңор керек, көрө албастык сезим эң жаман сезим, адамдын соогун кырып кое турган нерсе, адамды оорукчан кыла турган нерсе, руханий оору, адамды карыта турган нерсе, жаратканга жакпай турган нерсе. Эмнеге анда ошол сезимди адамдын жүрөгүнө берип койду? Алла Таала бербей деле койсо болот эле да. Караңгы болсо таңдын кадырын кантип билесиң? Ачкачылык болсо токчулуктун кадырын кантип билесиң? Оор болсо ден соолуктун кадырын кантип билесиң? Кантип билесиң? Ошол сыяктуу эле. Ушул сезим болбосо топуктун, айкөлдүктүн кадырын билбейт элең. Бул бир, экинчиден көрө албастыкты туура колдонсоң, жакшы ниет менен колдонсоң, бул адамды өстүрө турган нерсе, атаандашуу сезими, жарышуу сезими. Эгер атаандашы менен жарышуу болсо адамдар өсмөк эмес, өлкөлөрдө өсмөк эмес. Азыр бирдеке айтып отуруп, Өзбекстанда мындай экен десе намызыңар келишесиң го, биз деле кылсак болот деди. Ошон үчүн өткөндө мен Белес маселесин көтөрдүм. Тажикстан азыр атын унутуп атам, бир автобус чыгарып экспортко аракет кылып атат. Биздин деле Белес деген автобус чыкты, бирок ошону мэрия сатып албай койгондо аябай нааразы болдум да. Даяр ашты жок дегенде сатып албайсыңбы? Даяр ашты. Кытайдан деле сатып алып атасың го. Сапатын көп сындай бербейм, мен көрүп эле жүрөм. Бишкектин автобустары 1 жылга жетпей бул жерде туруп калган көрүп эле жүрөм. Ошо мактап сатып алгандар. А бул жок дегенде бузулуп калса кара балтага барасың да оңдотосуң, давай, чакырып туруп. Туурабы? Ошон үчүн бул өзүмдүн көмөчүнө күл тарткан жокмун. Бул стратегиялык ойлонуу. Анткени импортозамещение болмой сайын эч качан өнүкпөйсүң. Мен кайзенде эмнеге айттым? Кайзенде бир өзгөчөлүк бар да. Жакшыруу жөн эле жакшыруу эмес, эстеп калгыла. Орусча ключевое слово деп коет. Өтө маанилүү сөз. Үзгүлтүксүз жакшыруу. Үзгүлтүксүз дегенди кошмой сайын кайзенде ойлонбой эле койгула. Жумасына бирден, кечегиден, жумасына бирден же бир айда бирден, чөтө мен мындан болбой атат, жакшырсам болот эле деген бул жакшыруу эмес да. Күндөн күнгө тынбай жакшыр. Күндөн күнгө тынбай жакшыр. Ошого берекелерим ошонун аракетинде болгула. Максатыңар күндөн күнгө өсүш болсун, интеллектуалдык жактан, руханий жактан, эмоционалдык жактан, адамгерчилик жактан, өсө бергиле, физикалык жактан тынбай өскөлө. Анткени мындай эртең менен тандоо өзүңдө да турасың, ошондон кийин уктайсыңбы, же спорт менен машыгасыңбы, тандоо өзүңдө. Бул дүйнө тандоонун дүйнөсү. Сага эрк берилген, ошого жараша танда. Бирок бир учурда курсагың чулчуйуп чыгып кетсе, ишиң жүрүшпөй калса,
кедейлене башсаң өзүңдөн көр. Анткени тандаган өзүңсүң. Жараткан мээнет кылсаң ыраатын көрсөтөт деп коет. Аракеттин берекети сөз болот. Мен бүгүн бир аз уктадым, саат 9га жакын ойгондум, ойлобой калды түнү менен. Эмне үчүн 9га жакын? Анткени эртең менен 4тө тургандан баштап күн көтөрүлгөнчө уктабайм. Бирок эң кыйын ошол да, уйку тартып аткан мезгилде кыймылдаш, программаларды бүтүрүш, китептерди окуп бүтүш, спорт кылыш, ибадат кылыш эң кыйын ошо. Бирок ошону кылыш үчүн үйгө кирбей коем. Таза абада жүрсөң, биринчиден таза аба Бишкекте бир гана таңда болот. Ошол үчүн дайыма айтам, күндү сен тосуп ал, күн сени тосуп албасын деп. Бишкекте башка учурда таза абаны көрбөйсүң. А таза аба бул жүрөккө да пайда, мээге да пайда, ойго да пайда, ден соолукка да пайда, илкомго да пайда, эргүүгө да пайда. Бирок бир жаман жери биздин балдар эрте ойгонсо деле дароо сотка чукулай баштайт. Адамдын эң таза учуру ошол. Абанын таза учуру, оюңдун да таза учуру, күчүңдүн таза учуру. Сен таза нерсени дароо эле мусор менен булгаба да. Жаттай турганда ошондо жатта, кыла турганда ошондо кыл, окуй турганда ошондо оку. Аябай пайдалуу болот, ишенип койгула. Ошого кайдзендин дагы бир өзгөчөлүгүн айтып берейин. Сорттоо деген түшүнүк бар. Биринчи 5S деп коет япон тилинде. Кыргызчасы 5S болбойт, бирок биринчи сорттоо. Бизде керек нерсени да, керек эмес нерсени дагы сактай беребиз. Бир күнү кереги тийип калат деп тура. 10 жылдан көрөсүң дагы баягында сактап койгом, дагы бир кереги тийип калат. Ошо менен тура берет. Ошол турган нерсе сагынын акылыңа да жүк, жүрөгүңө да жүк. Байкасаң, столуңдун үстү таза болбосочу, окуй албайсың. Оюң аяққа кетет, бияққа кетет, чачыраган ой менен бирдеке кыла албайсың. Ошол үчүн стол таптаза болсун. Ошого сорттогула, керек эмес нерселерди ыргыткыла. Кондо Мари деген бар, Мари Кондо деген. Ошонун магическая уборка деген окуп койсоңор, киносу дагы бар, көрүп койгула. Айтат го мындай, китепти карап туруп тандаба дейт, мындай жүрөгүң менен тандап туруп эле, бул кереги жок экен деп туруп, башка жакка өткөзүп берип кой. Анан сорттогула, сорттогондо дагы мындай системасы бар да япондордун. Ыргытыла турган керексиздерди кызыл менен белгилеп коет. Анан колдонула тургандар жашыл менен белгилеп коет. Табыш оп-оңой. Бирдекени издеп атып эле убактың кетет, нервиң кетет, издеп атып жиниң келип уруша баштайт го, каяка койдуңар эле, эмне кылдыңар эле, дагы кимиң кайсы көрмөксөң болуп, шуну көрө койдуңар эле, тиги эле, бул эле, адам өзүн күнөөлөбөйт. Биздечи. Анан бир убакта бирөө таап келсе, ушуну бияка эле койсоң болот эле, дагы уруш көп. Ошон үчүн ар нерсе ордунда болсун. Экинчи тартиптөө деген ошол, ар нерсе ордунда болсун. Биринчи сорттоо, экинчи тартиптөө. Кыргызда бир сөз бар го, иретсиз иште ийгилик болбойт. Жашооңор тартипке салбасаңар, кыйнала бересиңер. Архив деген ошол. Бектемир Мурзбараев деген агайыбыз бар. Ар кандай нерсени карабай туруп табат. 1 секундта табат. Ошол сыпат аябай өнүккөн. Тартиптен кийин тазалоо деп коет. 5S'тин үчүнчүсү ошол, тазалоо. Дайыма тазалап тургула. Чындап байкасаң, машина айдагандар бар, ой көрөлөчү. Машина айдагандар, машинасы барлар, Байкасаң, машинаңды жууп койсоң, зымылдап кеткендей болобу? Болбосо сен май куйган жоксуң, жаңы дөңгөлөк салган жоксуң. Таза болсо көңүлүң көтөрүлүп турат да, үйдө дагы киргенде пытырап турса, окугуң да келбейт, иштегиң да келбейт. Ошон үчүн дайыма таза болуп тургула. Биринчиден, денең таза болсун. Анан кийимиң таза болсун, чөйрөң таза болсун, эң башкысы жүрөгүң таза болсун. Жүрөктө да сорттоо керек, жүрөктө да керексиз нерселерди кылып туруш керек. Анткени керектүү нерсени сактоо канчалык маанилүү болсо, керексиз нерсени жоготуу андан кутулуу ошончолук маанилүү. Ошого жүрөктү тазалаган эң башкысы. Анан мээни тазалап тургула. Мээни тазалаштын жолун айтып берейинби? Сага жакшылык кылса эч качан унутпа. Бирөө кылган жакшылыгыңды бат эле унутуп кой. Дароо унутуп кой. Бирөө сага жамандык кылса унутуп кой, бирөө кылган жамандыгыңды эч качан унутпа. Конокто турганда көзүңдү сакта. Дасторкон үстүндө ашказанды сакта. Ал эми ибадат кылып атканда жүрөгүңдү сакта. Элдин арасында тилиңди сакта. Мына ошол жүрөк тазалоонун жолдору. Анан анча-мынча өлүмдү ойлоп тур. Каткыргандан кийин өлүмдү ойлоп кичине ыйлап кой. Анткени адам каткыра берет, бирок каткырган сайын жүрөгү ката берет. Ошон үчүн каткырган жаратканга жакпайт, жылмайган жагат. Каткырган сага деле жакпайт. Байкасаң, сен чай ичип отурабыз өткөндө каттамага скөлдөн келет отурсак, бир жакшы эле кыздар экен. Сүйлөп алып, аха деп каткырат, эмне кылышыбызды билбейбиз, же туруп кете албайбыз. Кыздар мындай карап отурду да, анан акырда айтып койдум, кызым ушинтип каткырган болбойт. Анткени бир сөз бар, адепти дагы адепсизден үйрөн деген. Эртең бүрсү күнү кыздарыма айтып койсом, келип алып, балага бат жугат, билесиңерби? Аха дей баштаса, анан өчүрө албай кыйналасың. Ошону баштатпай токтотуп койгум келди. Биринчиси эмне экен? Сорттоо. Экинчиси тартиптөө. Үчүнчүсү тазалоо. Төртүнчүсү стандартташтыруу. Стандарт кылып кой.
программа кылып койсоң оңойда күн сайын эмне кылам деп башынан байлап отурбай автоматтык түрдө иштер кете берет. Анан эң башкысы ошолордун баарын салтка айландыруу. 21 күн деген феномен бар, билесиңер, Бир нерсени 21 күн кайталасаң, ошол сага адатка айланат. Салтка адатка айланат. Жакшылыктар адатка айлансын, жамандыктар эмес. А силерде адаттар бар, кандай? Турар мен телефон карамай, жөн эле жвачка чайнап отурмай, мынтип кой уктай бермей адаттар болбосун. Эми жыйынтыктай берейин. Убакытчы өтпөй турган нерсе эмес, убакыт жетпей турган нерсе. Бирөөнүн баласын көрсөң, убакыттын кандай өткөнүн билесиң. Кече эле туулган, бүгүн карасаң чуркап жүрөт, эртең карасаң мектепте окуп калган, бир карасаң эле окууга жай, бир карасаң тоюнуна барасың. Чын айтып атам. Өзүң жаш ойлоп жүрөсүң, ошону көргөндөн кийин ай деп күзгүдөн бир каранып коесуң өзүңчү. Кече баскетбол ойноп көрдүм. Стористен көргөндөр барбы? Баскетбол ойноп көрүп деп койдум да. Мен мындай ойнош эмес элем. Экинчисин койгон жокмун, анткени ээлегенде топто ээлеп мындай айланып буйтап баргандар жакшы эле билчү элем. Аны видеодон карап отуруп өзүм жаккан жокмун, ачык айтайынбы. Койбой эле коеюнчу дедим. Анча жакшы ойногондор муну эмне койду деп жини келип жүрбөсүн деп. Бирок кеп куракта эмес, кеп кайталабаганда. Анткени курак болгону бул цифра. Бирдекени кайталай бер, бирдекени кыла бер. Жаратканым максималдуу түрдө берет келбетти, өңдүү, акыл эсти, жаштыкты. Аракет кылсаң берекет деп пикир айтпайт. Бирок убакытты туура колдонгула. Мисалы, акчаны деле канча жеткизем десиңер да, туурабы? Бекер нерсенин кадыры болбойт деп мен ушуну айттым. Убакыт бекер берилген, кадыры жок. Качан кадырын билесиң? Өлүм алдында. Бир агай болгон, Шамши Базарбаев деп. Ошол өлүм алдында жатканда кабар алган барыптыр биздин башка агайларыбыз. Ошондо айткан экен да, кубаныч. Мен бирдекени айтайын, өмүр ушунчалык бат өтөрүн билбептирмин депчи. Мына 5 жылыңда бат өтөт. 4 эле жылбы? 4 жылыңда бат өтөт. Андан кийинки 40 жылыңда эле бат өтөт. Мен 45ке чыктым. Ушунчалык бат өтөт экен. Мен 45ке чыкканда биринчи жолу ойлондум. Дагы канча жашайм деп. Эмнени кыйраттым буга чейин? Ашып барса дагы бир 45 жыл жашайттырмын. Көз ирмемде өтүп кетип, буягда эле көз ирмем жашооң ушул эле деп. Бүгүн Римдин империясы 1000 жылдан ашык жашаган. Тарыхын YouTube'дан көрсөңөр болот, 20 мүнөттө. Угуп койдум да, ошол жерде Сезарың дагы бар, Марк Туллиң дагы бар, Августианың дагы бар, башкасы дагы бар, Клеопатраң дагы бар. Ар бир өзүн планета ойлоп жүргөн, бирок бардыгын кошкондо 1000 жылдык тарыхы 20 мүнөткө жетпей калат экен. А биздин өмүрүбүз ошон үчүн жашап өтпөй, жасап өтпөйт. Адамын кетет, амалын калат. Азыр сүрөттөр турат, Алыкул Осмонов, Чыңгыз Айтматов. Алар кетти, жердин астында, бирок амалдары калды го, аттары калды го. Атыңды булгаба бер экен. Эмитен иште, аракет кыл, өс. Анан пландап жаша. Максаттап жаша. Кытай эмне өнүгүп атат? Анткени 5 жылдык планды дагы деле таштай элек. Советтер Союз таштап койду, башалма болуп кеттик. Ошого эми баштап атасыңар, убагында Максат ажыга бир сөз айтты эле, ушуну эстеп туруп, Алла тиле эсиме салып, ушуну айтып коеюн. 4 жыл, Ушул 4 жылды эмнеге окусуңар билесиңерби? Кийинки 40 жылдык жашоону куруш үчүн. Алла Таала бизге өмүр берди. Балким 100 жыл, балким 90 жыл, балким 80 жыл. Эмнеге берди билесиңерби? Ушу 80 жылды ар жактагы түбөлүк жашоону куруп алыш үчүн. Ошону унутпагыла. Кыздар, маябай татынакай кыздар экенсиңер, намысты сактагыла. Бактын түбүндө кол кармаш турганыңарды көрсөм, эчтеке дебем, бирок капы болом. Эркектерге баары бир, бүгүн сенин колуңду кармайт, ишенип кой, эртең башка бирөөнүн колун кармай берет. Бечара кыздар, бир жагы амал кой. Кыздын кылыгы 40 жашка жүктөп койт, бир жагы ишенич эксиңер да. Ошого мен дайым айтам, эгерде сүйүп калдым, күйүп калдым десе, той качан деп эле сурагыла. Эмки жылы десе, эмки жылдын кайсыл айы? Декабрь десе, анда декабрдын канчасы? 15 десе, декабрдын 5-inde ата-энеңди жөнөтө эле айткыла. Канча кыздар көз жаштары көл болуп калып кетип атат. Анан көп эле кучактап сүрөткө жибербегиле. Ошого тиесиңби, аны аласың, бир Алла Таала билет. Азыр 21-кылым архивтерде калып калат. Эртең башка бирөө жубайың болуп калса, ошол сүрөттү ойлоп жүрүп жүрөгүң оорулуп калбасын. Абириңди жаштан сакта деген бекер сөз эмес. Кыздын намысы, элдин намысы. Сен кандай болсоң, Кыргызстандын келечеги ошондой болот. Берекелерим, жүзүңөр жарык болсун. Келечегиңер кең болсун. Ынтымаңар бекем болсун, башыңар эсен болсун. Кыздарыңар ыймандуу, балдарыңар баатыр чечен болсун. Чоң рахмат.